Buradan hop size işte sözler var ya. Açık ediyoruz. Жазганда çalganda алып койсоңуз братан. Эми ондай эмес да братан. Болбойбу. Сен акчаны Ондай биз делечи, ондай бирөөнү алдап мына не болуп кеткен жерибиз жок. Арбаңыздар, урматтуу Сейит Продакшн YouTube каналдын көрүүчүлөрү, сиздер кайрадан Илмек шоу программасын көрүп жатасыздар. Аны алып барган мен Эмирлан Бостонбаев. Мындан арадагы биздин Илмек шоу жанданат деген ишеничтебиз. Ал эми бүгүнкү кезектеги Илмекке ким илинди дей турган болсоңуздар, көптөгөн ырчыларга музыкасын жазып берип жүргөн, обонун жазып берип жүргөн, жада калса сөздөрүн да жазып берип жүргөн Кыргызстандагы белгилүү мыкты аранжировщик Эдил Маматов мырза Илмекке илинмекчи. Эдил мырза Ош шаарына келиптер. Азыр бир студияда аранжировка кылып аткан кези биз ушул жерге жакындап калдык. Бир нече секундтардан кийин, мүнөттөрдөн кийин биз тамашага салабыз. Аны биз менен чогуу көрүңүздөр. Сейит Продакшн YouTube каналы. Aleykümselam. Buradan hop size işte sözler var ya. Açık ediyoruz. Her bir öyle. Buradan болады эми жумуштар. Buradan мен сизге bir 2 жыл мурун алдын акча салган элем десеңиз, бир жаздырган. кандай эле, блин, Ошону эмне кылабыз, братан? Мындай качан бүтүрүп бересиз? Же болбосо акчасын бериң азыр болсо. Сен неме келбейсиңби? Мен воскресенье учам да. Сен ошого чейин келишиң керек да. Сен эме жума күнү келишиң керек да, бияка таштарса да. Жок, эми братан, ол мен сизге чалганыма канча жыл болду? 2 жыл мурун эме болду. Эми ондай эмес да, братан. Жок. Эстен чыгып кетиши мүмкүн. Эмне дегенде көп адамдар менен иштешим келип отурдум да, ошого эстен. Жок, эми ошондой мен багы мындай эле балдар деп, мына не болуп, жаш бала экен деп, мына не болуп алдап кете бериш болуп турбу ошол. Ондай эмес да, братан, турабы? Болсо мындай акчаны кайтарып бериң болсо азыр. Мага бирок азыр акча керек болуп атат азыр магачы. Эстесең сен мындай жазыштык эле препискалар барбы? Бар олар, азыр мен телефон жанымда эмес да, бирок. Проблема эмес, жазабыз дечи, акча болсо да акчаңды кайтарып бере берем ага. Просто мага азыр керек болду деп. Мен сизге 2 жыл мурун алдын сизге жөнөткөм да акчанычы. Азыр бир братанга түшүндүрсөңүз азыр не болду? Бир братан бар эле. Ал братанга эмне деп түшүндүрөм? Азыр келет өзү түшүндүрөсүз дейм азыр. Элдер братан, мына жерде мына турат десеңиз, келе берсеңиз, мындай. Жок, мындай жазганда, чалганда алып койсоңуз, братан, турабы? Алып койшуп, мен просто адам менен адаммын, турабы? Ким? Ушул. Ушул. Сенби? Кандайсың? Жакшы. Не, врачкадан кыйналдың эле? Вообще эсте жок, вообще эсте жок. Кандай эсте жок, мындай. Эми алган акчаны ушундай менеп коюңуз. Жок, нормально айтыр. Жок, өлчөп турөрүм да эле, сүйлөп атам. Качан алдың эле? 2 жыл мурун салган элем акча. Бая айтканың ушул да туурабы? Бул айтты, братан, ушинтип акча алган болчу, менен 2 жылдан бери чалам, албайт дейт. Сен мында алып жооп берип койсоң, анда эме болсо кел, жума күнү кел да тарс эле жазып берем өзүңдө. Жок, менде эми азыр эле берип кой. Неме, эми болду уже 2 жыл болуп атпайбы? Неме, берсең телефонуңду. Мен иш нерсе кылгам, мага телефонду жеп койбойду. Бул эмне телефон бул? iPhone да, iPhone бу. Канча турат? Кымбат эле турат. Канча турат ошо? Ушу менде туруп турсун анда? Сен акчаны берип жүрүң, менде туруп турсун да? Андай болбойт да. Андай болбойт. Кандай болбойт?
Менде туттусун да не. Жок, анда багы көп жазат, анан ошо көп жазгандардын немелерин багы акчасын алып алып, анан кийин жазып бербей кайра не болуп уктап жүрө экенсиз да, туурабы? Жок, тура эмес да. Сен андай эле болушу мүмкүн эмес. Сен не ушун билип сүйлөйсүң өзүң даржагы. Телефон менде туттусун макулбу? Телефон жумуштар бар да. Жумуштар бар. Жок, анда Телефонун өчүргө мен чалбайт эч ким. Андай эме болбой калат да жекте. Сен ошондой макулбу? Жа. Макул, ушундай болмайбы? Макулбу? Сен акчаны Сен 20 салгам дедиңби? 20 миң. 20 миң салган болсоң 30 миң кылып берип кой, макулбу буга? Эми ушунча мындай күчтүү телефондорду көтөрүп не болуп турган, кантип ошо 20 миң 30 миң чыкпасын, туурабы? Вообще мен эсимде жок болбоду. Хорошо анда, берем да. Качан бересиң? Кайсы күнгө турлап берет? Жок, мен Бишкекке барып берем да, Бишкекке барып берем да. Ошондо онда Бишкекке барып берсеңиз, онда телефон жакта туруп турат экен да мына. Менде туттурсун макул телефонум. Эпче таксиден салып берем. Телефонду берсең. Жок, мен бербейм телефонду. Сен да жукка чыгып алыпсың, ишип каласың. Сен ошондой макул 30 миң салып тур бизге. Каче? Кандайча салам мен? Кандайча койчу? Бер телефонду. Неге берем телефон? Берсең? Аны кайра берем, ке берсең? Мен бербейм дедимби? Бер. Бир телефон үчүн тарант эт бербечи, жаман тарант эттиң го. Кой. Жөңдүн алып, не кайнап кетти, бер давай. Берсең аны кайра аласың. Берем мен. Берсең мен бирөөгө звонок этип алайын. Эми жөн эле каяктан билем, келип алып жөн эле бердим десем мен ишене берем. Препсигалар көрсөтүп. Бердим деп, сага айтып атат бул. Жаш бала алдабайт да, туурабы? Эми иниң менен тең бала экен го. Мен өзүм берген акчамды билбей калат дейсиз, братан, ондой эмес да, туурабы? Жок, силер мага препискаларды көрсөтүп кетпейсиңарбы? Хорошо, мындай. Бул айтып атат, перепискасын алып келем деп атат, туурабы? Сен акчаны даярлап кой. Келип телефонуңду таштап кетебиз. Ой, андай болбойт. Братан, ондай биз делечи, ондай бирөөнү алдап мына не болуп кеткен жерибиз жок, биз делечи. Алдабай мына не болбайбыз. Телефонду берсең бар. Берсең телефонду. Айтчы, мен өзүм телефонумдан эле чалып берейин. Эч кимге чалбайм мен. Жок, берсең кайра берем деп. Подкарала телефон. 20 миңди мен өзүм деле берип коеюн, те. Телефон үчүн тарант этип ал барып. Коя брат. Эркекче да. Не ыртасың акамы? Ал барып ошо. 20 миң мен эле телефон. Бачылык болбосун, эч кандай анан адамдар мен угуп тургулам мына ыргыткан телефон болчу иштебейт бул. Анан телефонду ыргытып деп эртең кайтарып берип атам. Мына досум телефон сак саламатына. Таза боюнча. Капачылык болбосун бизден, макулбу брат? Мен билип жүргөм ошо бергенде. Сейт жүрөт. Мына бүгүн Эдил досубуз тамаша торго түштү. Кандай чыста болгондорун өзү түшүндүрүп берет кененирээк силерге. Мен бул ишендим негизи эле. Анан бирок менде мындай учурлар болгон эмес. Эми болсо деле кичине убакыт созулаттыр, эми иштеримди өз убагында эле бүтүрүп берчүмүн клиенттерге. Бирок бир күн болбосо бир күн ушу сейт түшүрөт го деп жүргөм, бирок ишендим. Неме жана телефонуңду ыргытырдың го. Ыргытыргенде кандай чыста болду сенде мындай? Мен ойлодум бул кандай балдар деп эле. Телефон өлдү го деп сүйлөдүң го, жана телефонун ичинде контакттарың ойлодуң окшойт сразу. Тил азыр жашоо телефон менен болуп калбадыбы? Аны ойлодум. Сени сырттан мындай
тааныйм, мындай жакшы ырчысын, мындай ордун баары ырчылардын алдындачы. Ошол куттуктайм, бизде капачылык болбосун, адыш, э? Жок, сон. Силердин дагы ушундай эмеңер өркүндөп өсө берсин. Рахмат. Тамашага салып, чыгармачыл адамдар жүрө бергиле. Ийгилик тоозум сага. Сенин ырыңы көзү мен көп угам. Мындай жанагы жүрөктү эзе турган душнягырлардырдайсың го. Аябай жагат да мага негизичи мындай өзүм жалгыз кетип атканда машинада коюп алып, мындай жеңилдегим келечи. Атак, рахмат. Кыргыз элине сен да кызмат кылып жүрө бер. Сендей балдар Кыргызстандын желегин желбиретип жүрсүн.